Қазақстанның Қауіпсіздік комитеті президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа қол салуға шектелген, көзін тазалауға шектелген адам қолға түскенін, азыр тергөө жүрүп жатқанын маалымдады да. Эми мамлекет башчысын, өлкө башчысын, хандарды, бектерди, падышаларды, корольдөрдү, императорлорду көзүн тазалоо, кутун уюштуруп аны жок кылуу бул илгертеден бери атам заманынан бери келаткан көрүнүш да. Мына Цезарьдын өлүмү канча бир аңызга айланып, аны жанагы сенаторлор кутун уюштуруп бычактап өлтүрүшкөн. Анан мына Кеннедин өлтүрүлүшү, Джон Кеннедин атактуу президент. Канча жылдан бери эле нешендеген тергөө болду, нешендеген изилдөө болду. Мындай табылбай, аныгына жете албай келет да. Анан мына Авраам Линкольн менен Александр биринчинин өлтүрүлүшү дагы мындай окшоштук жактары көп. Өкөт бул Авраам Линкольн кулчулуктан куткасты, ошону жойду. Ал эми ошондой чечимге даады барды. Анан аны жакпагандар анан жанагындай өлтүрүп тынышты. Ал эми Александр биринчи болсо мына крепость укук кылган, бул кулчулуктун орусска мүнөздүү формасы да. Анан аны дагы ошо өлтүрүп салышканда, кол салып. Өзү айткандай, Фидель Кастро ушул кол салынып, анан аман калгандардын чемпионаты болсо, бул дүйнөнүн экинчи жолку чемпиону болмокмун деп айткан, тамашалап айткан экен. Анысында бул кишиге, Фидель Кастрого 637 жолу кол салган. Ар кандай уу берип, машинесин жардырып, ал тургай деңиздин түбүнө түшкөндү жакшы көрчү экен. Ошонун ичиндеги жанагындай үлүлдүн ичине бомба салууга аракет кылышып, ошо кыскасын айтканда ошолордун баары тең ишке ашкан эмес, бирок ошонун баары тең тарыхта белгилүү аныкталган аракеттер болуп эсептелинет да. Эми чындыгында Азиянын кайсы жеринде болбосун, ушул кезге чейин бийликти басып алуулар, бийлик башындагыларга кол салуулар, кутунчулуктар жүрүп келген да. Кыргыздарда деле алып көрсөк, мына айткандай кардын башын кар жутат, кандын башын кан жутат деп айтылган да. Мына 17 жыл өткөн кылымда 1917 жылдан кийинки эле Россиядагы акыбалды алалычы. Ошол жерде Түркистандагы солкулуктарга ошол Россиядагы саясий абал ошол кезде абдан бир чоң түрткү берген да. Анткени Россиянын өзү федеративдүү же конфедеративдүү унитардык мамлекет болууну билбей жаткан кези болчу да. Ага чейинки Кокон хандыгынын учурунда мына ошол кутунчулуктарды алсак, мына Шерали хан, ал дагы ушул кыргыздардын арты менен ушул бийликтен колжуп өлтүрүлгөн болчу да. Алымбек Татка дагы ушул Кокон хандыгынын интригаларынын, кутунчулуктардын артынан каза болгон. Индиянын премьер-министри Индира Ганди дагы 1984 жылы өзүнүн жан сакчыларынын колунан каза тапкан. Ошол жана BBC'нин изилдөөсү боюнча аныктамасы менен 1000 жылдыктын эң көрүнүктүү аялы деп, айымы деп белгиленген да. Анын уулу дагы Раджив Ганди 1991 жылы премьер-министр болтурган кезинде терактта каза тапкан да. Мына Пакистандын премьер-министри мусулман калкы басымдуу кылган өлкөлөрдүн ичинен эң алгачкы аял премьер-министр, өлкө башчысы ошо Беназир Бхутто дагы 2 жолу кол салуудан кийин экинчисинде 2007 жылы курман болгон да. Ошо теракттан биринчи жолу кол салганда ошол 130 киши өлүп, 500-дөн ашык киши жаракат алган. Экинчисинде ошол жанкечтилердин кол салуусунан курман болгон да. Мына ушундай өзүнүн конкурентин, атаандашын жок кылуунун саясий күрөштүн ыплас көрүнүшү катары тарыхта кеңири белгилүү тилекке каршы. Советтер Союзунун убагында да андай кол салуулар көп эле болгон. Мына Сталинге айрыкча согуш учурунда ошо фашисттер Германия тарабынан уюштурулуп ар кандай аракеттер болгон. Ленинге мынакей ошонун белгилүү болгондой Томас Снич деген саясий таануучу, окумуштуу, өткөн кылымдагы 1968 жылдан 1980 жылга чейинки 720дан ашык саясий кол салууга бир талдоо жасаган экен да. Анда 123 өлкө талдоо жасалып,
Анын көбү ушул жанагындай мамлекет башчыларына, саясий лидерлерге ушундай бир кол салуулар болгондугун жана алар террористтик кампаниялар аркылуу жүргүзүлгөндүгүн белгилейт да. Эми бүгүнкү күндө деле ушундай бир саясий кол салуулар уланып жатат да. Мына кечээ жакында Япониянын мурунку экс-премьер-министри Синдзо Абэге кол салып каза таап калды да. Америка Кошмо Штатынын өзүндө деле ушу талдоо жасалганда өткөн кылымда 1949 жылдан 96 жылга чейинки саясий ушул лидерлерди кол салууларды ушундай талдап келгенде алардын көбү 25 жалаң президенттерге багытталган экен да.